Бүгүнкү күндө бийликтин Садыр Жапаров деген атты укканда аябай бир чочулачу же болбосо көтөрүлгөн элдин артында Садыр Жапаров турат экен деген бир шылтоо айткан өнөкөткө айланып кетти. Сиз учурунда кызмат берсе иштеген сыяктуу эле бүгүн деле мамлекетчил болуп Атамбаев менен деле иштеше берсеңиз кандай болмок? Экөөңүздөрдүн деги эле ортоңуздарда кайсы карамышыга аралады, эмне болуп келишпестик пайда болду? Ушул жөнүндө айтыңызчы. Мен өзүм негизи табиятыман эле мындай бирөө менен урушуп талашканды көп жакшы көрө бербеген адаммын да. Атамбаев менен деле жакшынакай эле мамиледе 2012-жылга чейин кабинетине барып, чай ичишип эле жакшынакай жүргөнбүз. Экөөбүздүн мамилебиз ушул Кумтөрдөн келип бузулду. Мен Кумтөрдү 2012-жылдын февраль айынан баштап текшере баштадым. 2 айдын ичинде баарын бүттүк. Май айында бүтүп, июнь айында жогорку кеңешке отчет менен алып келдик. Отчет менен чыккан кезде бүгүн каралат мына деп турганда саат түшкө 2-де карала турган болсо 12-де, саат 12-де Атамбаев кабинетине топтоду баарыбызды. Спикерди жана ошо 5 фракциянын лидерин. Ал убакта уже мен фракциянын лидери мен болуп калгам. Кабинетине бардык, барганда эле ал айтты, оюңдан кайттым, Кумтөрдү алганга болбойт биздин мамлекетке, эл аралык аброюбуз түшүп калат, инвесторлорду качырып алабыз, коркутуп алабыз деди. Ушундай ар кандай сөздөрдү айтты, эми көп сөз, анын баарын кайталап отурбайын, айтып отурбайын. Ушундай кылды. Мен айттым, аттырып жиберсеңиз дагы оюмдан кайтпайм дедим. Мен оюмдан кайтпайм дедим. Мамлекетке алышыбыз керек дедим. Эл аралык аброй деп айтып атасыз. Мына кошуна турган казактарга аброюбуз жок. Анан каякта Канадага аброй күтүп эмне кылабыз деп. Мына Өзбекстанга адам эмес чычкан кире албайт. Аларга аброюбуз жок. Канададан абройду күтүп эмне кылабыз деп. Андан көрөкчө алып өзүбүз иштетип экономикабызды көтөрөлү. Уурдалып чыгып кетип аткан алтын, ташылып чыгып кетип аткан доллардын баары өзүбүздүн мамлекетте калсын. Дегенде эле ошол талаш тартыш башталды. Ошол жерде баарыбыз отурганбыз, аңгы чакта эле Феликс Шаршембаевичтен сурап калды. Сиздердин оюңуздарды угайын, Феликс Шаршембаевич эмне дейсиз деп эле. Феликс Шаршембаевич айтты, өкмөткө берели, өкмөт чечсин деп. Мен сразу эле сөздү жулуп алып эле айттым, Феликс Шаршембаевич, өкмөтүңүз мына 20 миллион доллар алып алып, РСК банк, Айыл банк турса мамлекетте, ошолор аркылуу бербей, Алатоо финанс деп частный компания ачып алып, мынакей ошолордон бере баштады. Бул жерде дагы жеп атышат. Андан сырткары взятка алып алышкан булардын баары тең. Аралашып алган булар, жуурулушуп калган. Алар чече албайт. Дегенде эле унчукпай отуруп калды, аңгыча эле Өмүрбек Чиркешевичтен сурады. Өмке сиз эмне дейсиз деп. Ошонткенде эле ал айтты, биз фракциядан карап Садыр Нуркожоевичтин токтомунун долбоорун колдоп чечим чыгарып койгонбуз деди да, колдоо чечимин чыгарып койгонбуз деп. Ошонткенде эле унчукпай эле баягы башкалардан сураган да жок. Спикерди карап туруп эле айтты. Анда жабык эшик артында карагыла деди. Эл келип баарыбызды сүрүп чыгат деди. Мунун баарын көрчү болсо деди. Жана видео материалдарды айтып атат да Кумтөр боюнча. Ошонткенде эле спикер мени карады, кандай дейсиң деп. Мен айттым, мага жабык эшик артында каралабы, ачык эшик артында каралабы. Баары бир эң негизгиси Кумтөрдү мамлекетке алсак болду. Дедим, аңгы чакта эле болду, сүйлөштүк деп туруп эле баарыбыз чыгып кеттик. 2-де барып маселе коюлганда эле Асылбек Жээнбеков жабык эшик артында карайбыз, депутаттар эле калат деп ошол сунушту койгондо болгону 23 депутат макул деп добуш берди. Калганы баары каршы чыгып, баягы чуу көтөрүп, эмне үчүн элден эмнени жашырабыз деп туруп анан ачык каралып кетти. Болбосо бул Кумтөр маселеси мынчалык ачыкка чыгып элге жетпейт эле. Анан ошол жерден Атамбаев баягы оюнда ойлоп калды окшойт. Бул Садыр Жапаров мага эрегишип атай кылды депчи. Мен ал ачык каралып кетишинде мен тиешем деле жок эле бул жерде. Анан ошондон баштап эле экөөбүздүн баягы тирешибиз башталды. 2 күн бою парламентте Кумтөр маселесин карадык. Биринчи күнү каралды, экинчи күнү каралды. Депутаттардын 90% колдоп турду. Кумтөрдү алышыбыз керек, өзүбүздүн мамлекет иштетишибиз керек экен деп. Мен бардык документтерди көргөзүп бердим. Далилдеп бердим, далилдерди алып келип бердим. Экология боюнча далилдерди бердим, видео материалдарды бердим. Бардыгы ынанып, бардык депутаттар болду. Кнопкага салып добуш берели деген кезде экинчи күнү кечинде Асылбек Жээнбеков 5 күндөн кийин добуш беребиз деп туруп сессияны жаап кетип калды.
Мына ушул 5 күн бардыгын талкалады. Депутаттардын сатып алуусун сатып алды. Коркутчусун коркутту. Жакшы сүйлөшчүсүн жакшы сүйлөштү. 5 күндөн кийин келип добушка салганда баягы 90% депутаттардын 60% тескери бурулуп кетти. 30% келип добуш берди, макул деп. Ошо менен Кумтөр маселеси өтпөй калды. Анан булар өкмөттүк комиссия түзө коюшту да. Бул жерде оюн болду. Өкмөттүк комиссия түзүп, ошол эптеп жылмалап алып келсе, анан кийин ошону эптеп өткөрүп эле мына элдин көзүн будамайлап коебуз деген оюн кетти да бул жерде. Биздин фракциядан мен комиссияга мүчө бергеним жок. Себеби мен айттым ачык эле. Мына ууруларсыңар баарыңар өкмөттө отургандар азыр. Кумтөрдөн азыр дагы жеп уурудап атасыңар. Мурунку бийлик уурдаганды силер улантып атасыңар. Ошондуктан биз ууруларды кармап келди деп ууруларды жөнөтүп атасыңар өзүңөр. Биз уурулар менен барып комиссияга кирбейбиз деп мен фракциядан киши кошпой койдум. 4 фракциядан турган комиссия текшерди. Темир Сариев менен кошо барып текшерип келди. Башына Темир Сариевди коюшту мамлекеттик комиссияда. Текшерип келишти дагы. Жыйынтыгы мына бүгүнкү күнгө чейин чыккан жок, өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров десе Кумтөр десе Садыр Жапаров деген болуп эки ат бири-бирине аябай байланышып калды. Ушу Кумтөрдү изилдөөгө эмне себептен аралашып калдыңыз? Бүгүнкү күндө Кумтөрдү ийне жибине чейин иликтеп чыктыңыз. Иликтөө болгондо кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралдыбы? Абдан катуу бут тосуулар болду. Биздин комиссия иштеп аткан убакта мисалы сураган кагаздарды убагында бербей жатты. Өкмөт мисалы 9 суроо жөнөтсөк, 9 суроонун 2-өөнү берет, 7-өөсүн катып алат. Себеби ар жакта уже былыктар бар да. Анан кийин ошентип атырып, баары бир кыйнап отуруп, акыр аягында отчетко чейин ушу 9 суроо жиберсек, мисалы 7 суроосун алганга үлгүрдүк. 2 суроосун баары бир деле 2 сурообузга жооп берген жок. Кагаздарын берген жок. Бирок биз кандайдыр жол, ар кандай жолдор менен жүрүп отуруп, алып бардыгын анан отчетко жанагынтип бардык фактылар менен, толук фактылар менен чыкпадыкпы. Дагы көп ар кандай бут тосуулар болду. Эми анын баарын мен майдалап айтып олтурбайм. Абдан катуу бут тосуулар болду. Биздин комиссиябыз түзүлгөндө жогорку кеңештен маган токтом кабыл алып беришкен. Мына бардыгын кыргыз алтын төлөйт деп, жай эксперттерге кеткен чыгымдар, ары бери кеткен чыгымдарды ошо текшерүүдө 2 ай убакытта. Кыргыз алтын 1 тыйын акча төлөп берген жок. Тескерисинче 1 тыйын акча. Мен болсом өзүм ошол жеке демөөрчүлөрдү таап, ошо достордон, бизнесмен достордон сурап отуруп, эксперттердин $300,000 кетмек. Ошо $300,000 15 миллион сом болобу? Ошонун 7,5 миллион сом мен спонсорлордон таап, жарым акчасын төлөп бердим. Эксперттердин. Жарым акчасы бүгүнкү күнгө чейин төлөнө элек. Алматыда анализ чыгара турган бир центр бар. Ошол жерге баягы ар кайсы анализдерди, суунун анализин, топурактын, жан жаныбарлардын анализдерин жибергенбиз. Ал $15,000 болуп турган ошо. Ошогон төлөнүп берүүчү акча дагы бүгүнкү күнгө чейин төлөнө элек. Мына бул мамлекеттин мойнунда турат. Ошо комиссиянын мойнунда турат да. Анан кийин Темир Сариевдин комиссиясы түзүлгөндө аларга 100 миллион сом бюджеттен бөлүп беришти. Ал акча да каяка кетип калганы белгисиз. Мына Динара Кутманова деген эксперт эжекебиз бар, абдан мындай билимдүү, тажрыйбалуу, ал бардыгын жазып чыкпады кезинде. Кайсы акчаны каяка жегенин, ошол бул жерден дагы эми Кумтөрдөн жеп аткан аз келгенсип, бул жерден дагы бир топ акчаны жеп коюшту. Жакында да өкмөт атайын көз карандысыз эл аралык эксперттерди алып келип текшерип алышты эле. Ошол жалдап келдик деген эксперттер бүгүнкү күндө жакында анын дагы бети ачылды. Бул алтын кендерин анализдеген эксперттер эмес, Израилдеги басма сөз каражаттарын көзөмөлгө алган журналисттер менен иштешкен компания экенин жазып чыгышты да. Ушул боюнча кабарыңыз барбы сиздин? Ал компаниялар боюнча кабардармын. Анын да бети ачылды. Ал компаниядан ошо келген адамдар мурда ошол Центерада иштеген, юрист болуп иштеген, менеджер болуп иштеген эле Центеранын адамдары болгон да. Булар мен айтып атпаймынбы? Өкмөт менен булар бардыгы бир мафия болуп биригип алган дагы эле, эптеп эле ошо Кыргызстандын акчасын жеп, Кумтөрдөн алтынды ташып аткан аз келгенсип, жеп аткан аз келгенсип, экологияны талкалап аткан аз келгенсип, эми ушу бюджеттен дагы жанагы 100 миллион сом, 200 миллион сом деп бөлүп бере коюп, комиссиянын ишине деп. Анан ошол жерден алып кетип атышпайбы? Bunun boyunca bizde malumat mende толугу менен бар.